Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Өкмөт бар, президент бар, баары ордунда иштеп атат. Бирок Адахан Кимсанбаевдин айткан сөзүндө чындык бар да. Өкмөт борбордук бийликти реформалап бүттү. Жергиликтүү бийлик так ишин кылган жок. Губернаторлар, акимдер иштеген жок. Бүт баары мына жогорку кеңешке депутаттарга келип атат баардыгы тең. Анын баарын уксаң аткаруу бийлигинин аткара турган иши. Или губернаторлук институту жок кылыш керек, или акимдик институту жок кылыш керек. Шаарда или МТУну жок кылышыңар керек, или шаардык акимдерди жок кылышыңар керек. Аткаруу бийлиги, жергиликтүү бийлик иштебей калды. Мурун азыр сүйүнөбүз мына кээ бир жерде, бар эмес, кээ бир жерде иштеп атат. Алар келген жок бизге. Но кээ бир жердеги иштебей калгандар да келип атат. Элдин мүдөөсү, элдин айтканына укпай калды, керең болуп калды губернатор менен акимдер. Мына өзгөн район Жапалакташ айыл өкмөтүндө айыл өкмөт татынакай иштеп аткан баланы алып салып, ордуна бирөөнү койду, чатак чыкты. Мына аягында Раматовду алып түштүңөр акимди. Бул болбойт мындай. Ош губернаторун чыгарган токтому мыйзамсыз. Ал айыл өкмөттү анын дайындоонун өзүнүн жолдору бар. Эми жакшы иштеп аткан балага эмне кыласыңар бийлик иши? Ал жерден ачак напряженияны түзүп эмне кыласыңар эмичи? МЧСтин министрине да мурун айтканбыз. Жетөгүздө жакында сел жүрөт. Момда болот, тигинде болот десек укпай, мына азыр ошол иштер болуп атат. Муну алдын алыш керек иштин баарын. Ак Суу менен Түптүн жайыттарында, Нарындагыдай эле, Алайдагыдай эле карлар түшүп, элдер кыйналып атат. МЧС быстро реакция кылган жок буга. Кээ бир министрликтер керең болуп калды, керең. Элдин мүдөөсүн, элдин ишин аткарбай калды. Президент менен өкмөттүн ою жакшы, баарын кылып атат, бирок алдындагылар саботаж кылып атышат. Муну бир чечимге келиш керек.